Assalamu alaikum достор, biz hazır Манас аба майданындабыз. Бул жакта биз жакында гана Индиянын МФН уюмунда чемпион болгон, чемпиондук курун тагыраагы коргоп кайткан мекендешибиз Дархан Иргешевди күтүп жатабыз. Дархандын күйөрмандары, туугандары, достору, жүздөн да ашыгыраак киши азыр бул мушкерибиздин келишин күтүп турган маалы. Бул тосуп алуу боюнча алдыда биз кененирээк репортаж кылып көрсөтүүгө аракетибизди жасайбыз. Октябрда Индияда Джейсон Саламан деген мушкермен уштум. 9-3 рекорду. Кудайга шүгүр биздин даярдык жакшы болду. Анча-мынча бардыгы 100 адамда 100 болот. Анча-мынча комментарий окусаң, бул мешокку же урушуп көрбөгөнбү же машина озардан алып келип алганбы дегендер да комментарий окудум. Алхамдулилла даярдык жакшы болду. 9-3 рекорд бул жаман эмес. Кудайга шүгүр канчалык менетти кылгансаң ошончолук жеңил болот дейт го. Өзүңөр көргөндөй атайын инилерим Жакшылык Мырзабек атайын Кыргызстандан барып жардам берди. Подготовка жакшы болду. Кудай буйрса өзүңөр көргөндөй биринчи заштаны кылып келдик иншалла. Баары ойдогу өттү. Кудай буйрса кийинки бойго уже даярдыкты баштайбыз. Негизинен мен мындайда буга чейин бир урушам, бир жыл жок болуп кетем спорттон. Тирилик менен жүрүп кайра бир урушам да 1,5 жыл жок болуп кетем. Кудай буйрса ал убакта эч кандай спонсорум жок. Өзүм мисалы үчүн кара нан менен суу ичип чыгып мушташкан күндөр болду. Кудайга шүгүр азыркы убакта ошондо өзүмө сөз берген элем. Өзүм аракет кылып до конца иштейм, өзүм спонсор болом деп. Кудайга шүгүр азыркы учурда мындай айтканда ошол за границада өзүм спонсор болуп, өзүм поддержка берип, эч кандай эле өтө чоң жардамчысы Кудай буйрса Алланын жардамы менен ийгиликтерди багындырып атабыз. Бишкектин абазы кандай экен? Дубайдан болуп калды Дубайда. Азыр погода жакшы. Бирок күйөрмандар ыстык койду окшойт, кичине. Аябай толкунданып атам, башкача сезим. Баарыңыздарга чоң рахмат келип колдоп кеткениңерге. Мындай сезимдерди ар бир адамдын өзү сезүүнө тилектешмин. Баарыңыздарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Рахмат. Дальше больше. Иншалла. Мындай өзүңөр көргөндөй Хабибтин тренери Хавьер Мендес менен лично жолуктук, жолугуп чай үстүндө сүйлөштүк. Анан бардыгы эле пока UFC эмес, пока азыр ал тренер менен байланыштык, номерлерди алмаштык. Анан ал биринчиден менеджер эмес, ал жөн эле агай. Ошо бүтүн чемпиондор, 4-5 чемпиондун тренери. Ал да полностью мен потенциалымды көрдү, видеолорумду, данныйларымды жөнөттү. Эң эле биринчи суроо болгон, ал мындай суроо болду да, баягы Почему ты до сих пор не UFC дейт, сен эмнеге UFC демесиң дейт да. Себеби дегенде ал мен данныйларым көрдү, рекордум жакшы, стойка, борьба. Анан болгон ошол да кичине аракет кылыш керек дейт. Азыр же да бир бойдон кийин деп ал полностью өзү лишний контроль алып сөз берди, что жакын карата болушунча UFC'ге подписка алганга мага жардам бергенге. Жана ошондой эле общий эле кыргыз балдарына
Кыргызстандан деле көп Айбек Монолов деген байкерибизди тааныйт экен, ошол аркылуу аны Кыргызстандын ген консулу Тимур Абдижалилович жолуктурду бизди. Кудай бурза полностью UFC'нин матчмейкери Шон Шелби жана ошондой эле өзүнүн жеке номерлерин берди. Кудай бурза жакын караларда полностью менин данныйларым UFC'нин офисинде каралат. Кудай бурза. Кыргызстанда спорт боюнча бир-эки сөз. Кыргызстанда оюңуз боюнча иншалла Кудай бурза акырындан өнүгүп атабыз, өсүп атабыз. Колдогула, колдон келсе, алхамдулилlah. Без спонсор деле, мисалы үчүн бир да спонсор жок. Карапайым балдар ушинтип тирилик кылып, жумушта иште кылып, спортто алып кетип, то что у нас хотя бы кичине получается, да. Эгер биз только тренировка кылган болсок, элестеткилер биз давно UFC'де болмокпуз. Бирок Алла таалама чечүүгүлөр болсун. Кыйынчылык болобу, бул жолду значит мен өзүм тандадым. До конца өзүбүз аракет кылыш керек да, бирөөдөн жардамды күтпөстөн. Ошо жардам күтпөй эле өзүбүз колдон келишинче аракет кылайлы. Эгер жардам бере ала турган ар бир спортсмен агайыны байкелер болсо, андан да жакшыраак болот негизинен. Ийгиликке жетиш үчүн тезирээк. 2024-жылга пландарыңыз? Иншалла, Алла таалам буйруза 2023 аягына деп ниет кылган элек, эми баары Алла тааладан 2024 иншалла буйруза UFC'ге киребиз. Рахмат. МФН уюму менен кандай болот эми, контракт кандай болот? Эми алар мени койргузу келбейт, бирок мен бир бойго эле контракт бергем да, бир бойго эле контракт, ар бир бой сайын өтүп, алар өз негизинен 6 бойго берген, биздин 6 бойду албастан атам бир бойдон берип атам да. Кудай буйрса, себебинде башка жактан жакшы вариант чыкканга сразу выступать эткен. Эгер контрактка кол коюп алсам, алар канчадан чыга албай калам да, дальше. Кудай буйрса, может сразу кийинки бойго Хавер Мандес айтты, сразу аракет кылып көрөлү UFC'ге. Получится, если не получится, дагы кийинки жолдорду издей беребиз да. Ошого бул деген эми Хавер Мандес менен жолугуп UFC боюнча сүйлөшкөнүбүз, бул может менин карьерамда трамплин болуп калышы мүмкүн да. Бирок ал эч нерсе обещать этпеди. Мен да анын эч жаназына жана эмесмин. Болгону эгер жардамы болуп, ошол аркылуу UFC'ге барып калсак жаман эмес. Жаш балдарга бир-эки сөзүңүз? Жаш балдарга айтарым, спорт менен машык кыла, жаман жолго барбагыла, намаз окугула, исламдан түшүнүк кене болсун, ата-энеңерди уккула, ата-энеңерди угуп дайыма таза, жакшы жолдо, адал жолдо жүрсөңөр, бардык ийгиликтерди багындырса болот. Акыркы бир суроо, Кыргызстан сиз үчүн? Кыргызстан мен үчүн айтып бүткүс байлык, Кыргызстан менин мекеним, туулуп өскөн жерим. Эч нерсеге алмаштыргыс менин байлыгым. Рахмат.